Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, күн бүтүп, түн кирип, бүткүл ааламды караңгы каптап калган учур. Түндүн караңгылыгы бул Аллах Тааланын сиз менен бизге кылган чоң бир рахматы, эскертүүсү. Анткени Аллах Таалам ушул түндүн караңгылыгы менен сиз менен бизге о адамзат, кабырдын караңгылыгы бар, кыяматтын караңгылыгы бар деп, ошо даярдан деп Аллах Таалам эскертип жатат. Элестетип көрүңүз, бир кичине үйүңүз же бир бөлмөңүз капкараңгы болуп калса, жарык жок болуп калса, канчалык кыжалатчылык, жүрөгүңүз коркунуч каптайт. Ошол караңгылыкты тез арада кетириштин аракетин кылабыз. Эми сиз менен биз түбөлүктүү бара турган жайыбыз, кабырыбыз, кыямат күнү ахирет капкараңгы болсо, анда биз кантип жашайбыз? Ошондо кыйынчылыкты элестетиңиз. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, бөлмөбүздү жарык кылуу канчалык зарыл болсо, мына ошончолук андан да көбүрөөк кабырыбызды, кыямат күнүн ахиретибизди нурлуу кылыш, жарык кылыш андан да зарылыраак. Ал эми кабырыбызды, кыяматты кантип биз нурга бөлөйбүз, кантип жарык кылабыз? Анын жолу жеңил. Ар түнү кечинде, кеч киргенде эле Табаракаллази биядихил мульк сүрөсүн окусаңыз, Духон сажда сүрөсүн окуп жатсаңыз, жана түндөсү тахажжуд намазына туруп, тахажжуд намазында Кур'ан окуй турган болсоңуз, Аллах Таала ва нуриллази анзална нур кылып түшүргөн Кур'ан аркылуу Аллах Таала сиздин эң алгач жүрөгүңүздү нурга бөлөйт, жашооңузду нур менен толтурат, кабырыңызды Аллах нурлуу кылат, жана кыямат күнү ахиретиңизди Аллах Таалам нурлуу кылат, жана нурлан жаралган Аллах Таалам бешикке киргизет. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, биз бөлмөбүздү кандай жарык кылып, нурлуу кылыштын аракетин жасагандай, эртең түбөлүктүү жашай турган кабырыбызды, ахиретибизди нурлуу кылыш андан да зарылыраак. Аллах Таалам бардыгыбызга жүрөгүбүздү, дүйнөбүздү, ахиретибизди, кабырыбызды нур менен толтурганга мүмкүнчүлүк берсин.